Ноокат шаарында калкты жеткиликтүү таза суу менен камсыздоо иштери көрүлүп жатат. Ошондой эле иштер шаардын 10 аймагында тең жүрүүдө. Аталган участкаларда атайын техникалар жана жумушчу топ иш алып барууда. Мында куруучулар эскилиги жеткен суу курларын алып, ордуна жаңысын орнотушат. 3-4 айдын ичинде же болбосо августка чейин бүтөбүз деп пландап атабыз. Азыр жалпы жондан 10 бригада иштейт. Ар бир бригадада 5-тен 6-дан бала, 50-ден ашык адам иштейт. Ondan ашык оор техникаларыбыз бар, экскаваторлорубуз бар, самосвалдарыбыз бар, КАМАЗдарыбыз бар. 50 чакырым аралыктагы суу курлары толугу менен жаңыланат. Учурда анын 20 чакырымына жакыны тартылып бүттү. Курулуш иштеринин жүрүшүндө ар бир турак үйгө суу курлары тартылат. Аны менен бирге суу эсептегичтер дагы орнотулат. Ким канча суу иштетсе, ошого жараша төлөм жүргүзөт. Үчүнчү системада пайдалануучу абоненттердин 2000 кожолугунда короосунун ичинде суу бар. Анын ичинен 1200-үндө суу эсептегич бар. Анан дагы бир 1000 абонент көчөдөн ташып ичет да суу. Бул долбоор ишине аяктаганда жалпы баардык 4,5 мың абонент баардыгы үй короосунда суу менен камсыз болот ичүүчү. Бирок ар бир үйдө суу эсептегич коюлат да. Бул суу эсептегич коюунун максаты дагы суу биринчиден үнөмдөлөт, максаттуу пайдаланат. Анан адилеттүүлүккө болот да, оплата боюнча канча суу иштетсе, ошончо акча каражат. 1968 жылдан бери суу курлары алгачкы жолу алмаштырылып жатат. Суу түтүктөрүнүн жарылып, авариялык абалда болуп, ремонт иштерине муктаждык жаралган. Курулуш иштеринин тендердик баасы 2 миллион 157 миң сомго бааланган. Суткалык объем сунуку 3000 куб метр болсо, 1,5 мың метр куб болсо, азыркы жаңы проект менен 3000 куб болот. Абоненттин саны 4,5 мыңдан 5 миңге чейин көбөйтөбүз. Буну менен эмнени айтыбыз келет? Ноокат суу канал ишканасынын дагы бюджети көтөрүлөт деген маселе. Кудай буйруса, бул проект эң бир элге пайдалуу проект болуп эсептелинет. Анан эң негизгиси Ноокат шаары 100% таза суу менен камсыз болуп бүткөн. Бизде 3 сууну жерден алган соруучу немелерибиз бар, скважиналарыбыз бар, баардыгы иштеп атат. Айта кетсек, Ноокат шаарынын калкы 16 миңге жетет. Алардын 3 миңдей абоненти буга чейин таза суу менен камсыздалган. Жүрүп жаткан курулуш иштери аяктаса, шаар калкы толук таза суу менен камсыздалат. Жергиликтүүлөргө таза суу иштетүүдө эч кандай чектөө жок. Айымкан Исралы кызы, Ибрахим Төлөбаев, Ош жаңылыктары.